антиэйдж, анан жаштыкка каршы, жаштыкты сактап калабыз деп. Биздин өлкөдө мисалы мен азыр ачыгын айта турган болсом, биздин аптекаларда 80% сатылып аткан дарылар клиникалык эффективдүүлүгү далилденген эмес. 80%. 80%. Көрдүңүз, менин өзүмдүн байкоом боюнча. Себеби дегенде биздин аптекаларда көпчүлүк бөлүк жанагындай ОРВИдеги мисалы препараттар, эффективдүүлүгү далилденбеген көп препараттар бар, көрдүңүзбү? И бул жерде бизде фарм бизнес элдин талабына жараша дарыларды алып келет да. Эл эмнени талап кылат? Бизде эл жалаң ошондой дарыларды, чудо дарыларды, бир нерселерди эле эмне талап кылып атат. Эл каяктан аны алып атат? Ал ошол поликлиникада отурган врачтардын жана башка коллегалардын назначениясынан болуп атат. Анан албетте бул чындыкты эч ким жакшы көрбөйт. Бул нерсеге ошол больницада иштеген врачтар деле айтат: "Ой, бизде и так мурун иштеп келген нерсени сен эмне отрицать этип атасың? Неге мындай болуп атат?" А менин айта турган нерсем: келиңиздер, опытка, тажрыйбага эмес, тескерисинче клиникалык изилдөөлөргө таяналы депчи. Медицинада мындай да, медицинада эң жаман нерсе бул врачтын ою, врачтын жеке ою, тажрыйбасы деп эсептелет да. Пирамида доказательной медицины деп коет. А эң жакшы нерсе бул метаанализ, клинический рандомизированный исследование деп коет да. Мен айтып атам, ушул ыкмаларды колдонолу элибизге. Мына ошондо биздин медицина өнүгүү элибизден сак болот.